Студенттик доор адам жашоосундагы эң бир маанилүү, жемиштүү убак десек болот экен. Анткени бул убакта биз бул жашоого эң керектүү болгон билимибизди тереңдетип, жакын адамдарыбызды таап, дос күтүп, курбу күтүп бир жашообуздун эң бир сонун көз ирмемдерин элестеткен бул студенттик күндөр болуп эсептелет экен. Андыктан бүгүн 17 ноябрь студенттер күнүнө карата арналган биздин берүүбүзгө атайы чакырып алган биздин кадырлуу меймандарыбыз, конокторубуз бар. Анда аларды тааныштырып өтсөк. Ооба, дагы да болсо бүгүнкү майрам менен жалпы студенттерди куттуктап өтөбүз. Өз кесибиңердин мыктысы болуп, келечектин мыкты ээлери болушуңуздарга дагы да болсо биз чын дилден тилектешпиз. Ал эми биз студиябызга ушул өлкөбүздүн алдыңкы студенттерин конокко чакырып алганбыз. Тааныштырып өтө турган болсок, Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын негиздөөчүсү жана президенти Кыдыев Бектен Жыргалбекович, ошондой эле Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын кош негиздөөчүсү жана проект түзүү боюнча, ошондой эле суроолор боюнча жетекчиси Каныбеков Нурхан Уланович бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Майрамыңыздар менен куттуктап өтөлү. Эң эле алгач майрамдык маанайлар кандай? Негизи эле ушул майрамды жылда кандай белгилейсиздер дегендей. Майрамдык маанай бүгүнкү күндө өтө жакшы. Ушул жаштар саясатына аралашып, проекттер менен иштешип калгандан бери ар бир күнүм өтө кызыктуу өтүп жатат. Бүгүнкү күндө да мыкты проекттерибиз даярдалган. Бүгүнкү күнгө ошо студенттерибизге маанай өтө жакшы. Эң сонун. Негизи эле бул студенттик күндөр 17 ноябрды белгилөөгө, мисалы, биринчи курста балким анча тажрыйбалуу болбой калса, бирок кийинчерээк бул күндүн да баркы артса керек, э? Туура. Ал эми Нурхан айтып өтсөңүздөр, негизи бүгүнкү күн өлкө боюнча, биздин эле өлкө эмес, Жер планетасы боюнча бул студенттер күнү катары майрамдалат. Ал эми сиздердин окуу жайда, сиздердин тааныштар бүгүнкү күндө кандай тосот? Биздин тааныштар боюнча биз мисал окуу жай боюнча өткөрөлүп жатканбыз. Балдар өзүнчө сабактан кийин өткөрөлүп жатат. Мисал киного барабыз деп жатышкан. Биз болсо Кыргыз Республикасы студенттер ассоциациясы болгондон кийин уюм болуп өзүнчө проект өткөрөлүп жатабыз. Кудай буйруса эртең 18 ноябрда саат 10:15те Таштан Эрматов атындагы музыкалык колледжде таланты бар Таймаш аттуу проект өткөрөлүп жатабыз. Ал жакта бүткүл Бишкектин ичиндеги активный окуучулар таланттарын өздөрүнүн таланттарын көргөзөт. Таланттуу окуучулар келип өздөрүнүн таланттарын көргөзүп, ал жактан 3 орун алышат. Биринчи жана экинчи орунду алат. Андан кийин 6 жакшы студентке кийинчерээк республикалык масштабта чоң проект өткөрөбүз. Ушул таланты бар Таймашын дальше улантып, ошол жака 6 студент, 6 команда 6 жолдом алышат. Сонун. Абдан сонун иштерди жасап жаткан экенсиздер. Демек, өзүңүздөр гана майрамдабастан жалпы студенттерге абдан керектүү болгон маалымат менен абдан жакшы бир майрамдык маанай түзүп берүүнүн үстүндө. Кененирээк маалымат берип өтсөңүздөр, өзүңүздөр кайсыл окуу жайдан, кайсы бөлүм, буйруса келечекте кайсы кесиптин ээлерисиздер дегендей жалпы биздин көрөрмандарга түшүнүктүү болсун. Менин аты жөнүм айтып өткөндөй Кыдыев Бектен Жыргалбекович. Өзүм болсо Ысык Көл облусуна караштуу Жетөгүз айылынын кулуну болом. Азыркы күндө ошол Бишкекке келип окуп жатканыбыз 3 жылдан ашты. Ошо Бишкек Тоо-Кен жана техникалык колледжинин 3-курстун студентимин. Чалгындоо иштери боюнча адистигинин, буюрса келечектеги адисимин. Мен Кадыбеков Нурхан, Сокулк районуна караштуу Жабы айылынан болом. Жана ушундай эле Бишкек Тоо-Кен жана техникалык колледжинин 3-курстун студенти болом. Менин профессиям ачык Тоо-Кен иштери, боюнча жумуштарды кылабыз. Эң сонун. Буга чейин айтып калбадыңыздар, ушул жөнөкөй күндү да майрамга айлантабыз, ал эми майрамды дагы арттырабыз дегендей. Таланттуулар таймашы 18 болуп турган болсо, биздин маалыматыбызга караганда буга чейин акыл таймаштагы республикалык долбоор болуп өткөн. Анан ушул акыл таймаш эмне болгон таймаш, бул качан түзүлөт, кимдер ойнойт, ушул боюнча да маалымат берип өтсөңүз. Акыл таймаш болсо бул республикалык интеллектуалдык оюн. Биздин ушул 7 дубаныбыздан баардык каалаган ошо жаштары, жаш студенттер келип катыша алат. Өзү оюн деген ушул башында түзүлгөндө өтө мазмундуу биздин бир проекттердин бири. Ушул биздин билим тармагын көтөрөйүн деген проекттердин бири. Эмне дегенде ушул акыл таймаш оюнун ичиндеги баардык суроолор, ичинде ойнотулган турлар баары камтылган ушу биздин Кыргыз Республикасынын тарыхы, географиясы жана бардык ушу Кыргызстан боюнча маалымат алып кетүүсүнө багытталган проекттердин бири. Өзү проект негизи республикалык масштабта болгондон кийин биздин 7 дубандын студенттери жана Бишкек шаарынын Нур Сарынын студенттери катыша алат. Ар бир ушул аймакта болсо
өз менен болот. Ар бир аймакта бирден өткөрүлүп келет. Жана командалардын 10-15 командадай саны менен ушул аймактан катыша алат. Жана уткан команда республикалык масштабына буюрса жолдомо алат. Демек, бул республика боюнча студенттердин башын бириктирүү, ынтымакка чакыруу, ошол менен билим деңгээлин арттыруу экен да. Ушундай проекттердин бири. Ошондо да баштарын бириктиргенде билим платформасынын ичинде бириктирип жатабыз. Демек, жылы бою жерлерде өткөрүлүп келип, анан жыйынтыгы борбордо чыгарылат деп айтсак болот, Республикалык масштаб. Ал эми ушул студенттер ассоциациясы деп калбадыкпы? Бул эмне болгон уюм? Студенттерге мындай кандай мүмкүнчүлүк, шарт түзүп бере алат? Ушул боюнча да айтып өтсөңүз. Биздин Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясы деген ушул 2022 жылдын 23 мартында түзүлүп толугу менен юридикалык каттоодон өткөн уюмдардын бири. Азыркы күндө ошо уюмубуз коомдук уюм, студенттер менен иштешкен жана студенттер менен негизделген уюмдардын бири. Эми биздин Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын негизги максаты бул биздин Кыргызстандагы баардык аймактардагы баардык студенттердин укугун коргоо биринчи максаттарынын бири. Жана ошо биздин Жети Дубаныбыздын мыкты чыккан студенттеринин мыкты проекттерин биз ушу мына Нурхан өзүбүздү ушу проекттерди түзүү суроолору боюнча координаторубуз. Ушу координаторубуз менен биргеликте чечип, ушу аймактарда көбүнчө студенттер менен кезиккенде ушул көрүп калабыз, өтө мыкты мазмундуу проектти жазган студенттерибиз бар. Ошондой проекттер болсо, ошондой студенттерибиз болсо, бизге кайрылып турушун суранат элек. Не дегенде ошо проекттерин республикалык масштабка, эл аралык масштабка чыгарып өткөрүүгө биз дайым ошондой студенттерибизди колдоп, жардам берип жүрөбүз. Жана ошо максатыбыз Кыргызстандын баардык окуу жайларынын студенттик кеңештери менен, студенттик кеңештин төрагалары менен, ушу окуу тарбия иштери боюнча проректорлор менен биргеликте иштешип, ушу студенттердин башын бириктирүү жана ушу баардыгына бир платформа түзүп берүү, ар кайсы проекттер алкагында. Студенттердин ийгилиги деп калбадыңыз, анан айтып өтсөңүз, башка окуу жайда окуган жалпы эле ошол бири-бириңиздердин ийгиликтериңиздерге ортоктош болуп жүрөсүздөр да. Анан ушул деги эле биздин өлкөбүздөгү студенттер кандай ийгиликтерди жаратып жаткан учуру акыркы учурларда? Азыркы күндө эми ушу Кыргызстандын студенттер боюнча айтсам, Кыргызстан студенттик тармагы боюнча айтсам, өтө мыкты өнүккөн кези. Не дегенде азыр ушу бизде маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги бар. Ошол министрликтин көбүнчөсү колдоосу менен азыркы күндө да мыкты ушу зам министрибиз Надырбек Сайызбек Надырбекович деген агабыздын эмгеги менен көптөгөн мыкты проекттер ишке ашып келатат. Анан ошол проекттерге катышып студенттердин кошуп аткан мамлекетке салымы, жетишкендиктери өтө чоң. Акыркылардан айта кетсек, ушу мына биздин Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин студенттери Enactus Кыргызстан аттуу долбоор бар. Ошодон ушул эл аралык дүйнөлүк таймашында Enactus проектин экинчи орунду алып келишти. Жакынкы эле күндө мына биздин келечек платформасынын алкагында министрликтин Кыргызстандын 100 мыкты студенти сыйлоо азем өттү. Жана мына эми жакынкы күндөрдө декабрь айына болуп биздин президентибиздин Садыр Нуркожоевичтин ошо фонду менен, билим министрлигинин жардамы менен ошол Кыргызстандын 70 мыкты студенти президенттик стипендия менен сыйланат. Жана ошол эле жыл аягына биздин Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясынын жыл мыктыларын аныктап, биз да мыкты студенттерди аныктайбыз. Эң сонун негизи ошол жалпы көрүүчүлөргө маалымат иретинде дагы берип өтсөк, ошол студенттер мыктыларын тандаш үчүн, президенттик стипендияны алыш үчүн тандоо кайсыл убактан башталат жана аны ким жөнөтө алат деген да суроолор көп болсо керек. Анан булар боюнча сиздер канча жылдан бери иштешип келесиздер? Ушул боюнча кененирээк маалымат. Тандоо ушу студенттердики негизи деген көбүнчөсү ушу орто кесиптик окуу жайларынын студенттери да каалап заявка жөнөтөт. Бирок ушул бекитилген, камтылган закону боюнча тандоо мындай, ушу жогорку окуу жайларынын 3-чү курсунан баштап гана президенттик стипендияга өзүнүн ушул каалоо заявкаларын жөнөтө башташат. Тандоо болсо бүт республика боюнча болот. Билим берүү жана илим министрлигинин контролу менен, толугу менен болот. Өзү тандоо болсо жайында эле башталат, июль-август айындарында жана ушу декабрь айында мыктыларды аныктайт. Бизде ошо азыркы күндө республика боюнча билим берүү жана илим министрлигинин тактап ушу маалыматтар боюнча 350 миңге жакын студент окуйт, толугу менен Кыргызстан. Жалпы республика боюнча. Жалпы республика боюнча.
ошонун 230 миң эле бул жогорку окуу жайдын студенттери. Анан жылын ушу президенттик стипендияга катышыш үчүн 200 миңден ашуун студент өзүнүн заявкасын берет. Анан ошодон 70 гана студент Кыргызстандын мыкты студенттери болуп президенттик стипендияга тартыктуу болушат. Ошол кат жөнөтөт деп жатасыз. Анан ар бир студент өз алдынча эле өзүн өзү көрсөтсө негизи болот да, же болбосо ошол окуу жай тарабынан же болбосо мугалимдер тарабынан жөнөтүлөбү? Ар бир студент өзү заявка берип катышса да болот. Заявка түрүндө деген мындай биографиясы түрүндө жазылат. Аяк болсо өзүнүн ушуга чейин ар бир тармак боюнча кандай эмгектери, кандай жетишкендиктери бар, ошо боюнча жазат. Жана албетте өзүнүн окуу жайы болсо да мугалимдери, проректорлору колдоп, өзүнүн окуу жайынын атынан сунуштап министрликке чыгарып берсе болот. Негизи ушул дүйнөлүк практикада карап өтсөк, студенттер бул жашоону, коомду өзгөрткөн бир чоң бир кыймыл күчкө ээ болчу деп калат. Бирок 21-кылымдын 10-жылдардан баштап дейли ушул негизи кош көңүлдүк пайда болду студенттердики билим тармагына, илим тармагына, окуу жаатында дейт да. Бирок бул жаатта биздин Кыргызстандын студенттери кандай, мисалы акыркы 2-3 жылдан бери силер тыгыз иштешип жатасыздар, келечек боюнча айтып өтсөңүздөр. Дейм, биздин студенттердин келечеги боюнча айтканда, азыркы сиз айткандай ой менен мен макул эмесмин. Эмне дегенде, азыркы күндө биздин студенттер эң мыкты демилгелүү жаштардын бири. Баардык ушу мындай айта алам, ушу КМШ мамлекеттер арасындагы мисалы мамлекеттин жаштарын карасак, биздин жаштар именно ушу көбүнчөсү жаштар саясатынан көбүнчө бул бөлүгү студенттерден турат. Студенттер азыркы күндө өтө мыкты жетишкендиктерге жетишип, өтө мыкты иштешип келе жатат. Жана азыркы күндө ушул окуу жаатында жана башка тармактарда өтө активдүү коомдук иштерге катышып келишет биздин студенттер. Өтө мыкты деңгээлде. Демек, ал нерсе биздин Кыргызстанга мындай кооптуу деле эмес экен. Биздин Кыргызстанга андай маселе кооптуу деле эмес. Анан жана айтып өткөндөй акыл таймаш болуп анан жерлерде уюшулат деп калдыңыздар. Негизи эле ошол студенттердин башын бириктирүү максатында өзүңүздөр дагы ошол түштүк тарапка болобу, ошол эле Ош, Жалал абаддагы студенттер менен жолугушууларды да өткөрүп турсаңыздар керек, Албетте, ошо негизи деген биз концепция боюнча, өзүбүздүн устабыбыз боюнча Кыргызстандын баардык 7 дубанын камтып иштейбиз. Ар бир ушу Кыргызстандын областында, ар бир аймагында, ар бир шаарында өзүбүздүн болсо ушул филиалыбыз болот. Ошо филиалдын ичинде эле ушул биздин борбордук аппараттай координациялык кеңешибиз болот, өзүнүн төрагасы болот жана студенттери иштейт. Ошо анан азыркы күндө Бишкек шаары менен Ысык Көл областынын студенттери менен Нарын областынын студенттери менен иштешип келе жатабыз. Буюрса кийинки жыл менен, жаз менен башка областтарга да сапарыбызды тартып студенттер менен иштешип баарлашып келебиз. Анан акыркы мезгилдерде айтылат, ошол негизи жогорку окуу жайлар менен эле техникалык колледждерде, лицейлердин дагы кызыккандар студенттердин жаштардын саны арбууда деп. Анан мунун себеби эмне дейсиз, Нурхан, айтып өтсөңүздөр? Бунун себеби негизи жаш студенттер жумуш табуу болсо керек, негизи. Жумуш табуу. Көбүнчө студенттер азыр көбүнчө акча табыш керек болот. Алар активный студенттер бизде көп. Айтып кетет го, таланты бар, таанышы жок. Ошондо биздин максат бир четинен ошондой студенттерди алдыга алып чыгуу. Андай студенттер абдан көп болот Кыргызстанда. Бул биздин максат ошолор менен чогуу биргеликте иштеп алдыга алып чыгуу биздин максат. Демек, ушу Кыргызстандын бир бурчун чөйө турган таланттуу жаштары көмүскөдө калып калбай, алардын талантын элге таанытып, колдон келген мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүп берүү экен. Активный студенттерди абдан көп Бишкекте, Кыргызстанда. Азыркы кезекте сиз айтып кеткендей, ошо именно техникалык багытына студенттерибиз аз көбүнчөсү тапшырып жатпайбы? Эми менин оюм боюнча мындай, эми азыр заманыбыз өнүгүп келе жатат, IT технология жана башка тармактар өтө мыкты деңгээлде өнүгүп келе жатат. Бирок ушу биздин Кыргызстанда негизи ушу өкмөт тарап жагыбыздагы ушу мыкты саясатка аралашкан кишилер да көп айтат, Кыргызстандын экономикасын көтөргөн 3 багыт бар деп. Бул биздин ушул тоо-кен тармагы, жана ошол энергетика тармагы, туризм тармагы, жана ошо агрардык тармак. Ошо агрардык тармактын энергетика тармагы, тоо-кен тармагында баардыгы ушу техникалык окуу жайларда окутулат. Анан эми азыркы күндө бул кесиптердин маянасы да жакшы төлөнүп жатат мамлекет тарабынан ушу эмгегин баалашып. Анан ошон менин оюм, ошондуктан азыркы күндө студенттерибиз көбүнчө ушу техникалык багыт жакка тапшырып жатышат.
Анан ушул сиздердин кесибиңиздер тууралуу сурагым келип жатат да. Ушул окууга тапшырганга чейин өзүңүздөр маалымат алып, түшүнүк алып келип окууга тапшырдыңыздар да, же болбосо бирөөлөрдүн, жакындардын сунушу менен болуп калдыбы? Эми ошо бизде ар кандай болуп калат экен, кээ бирлерде ушу ата энеси сунуштап, кээ бирлер ушу тааныштар аркылуу келет экен, бирок биздики андай болгон жок. Биз окуу жайга ушу мен өзүм тапшырганда деген мен ушу кичинекей чагыман бир кыялым бар эле. Ушул нефти тармакта иштеп, Кыргызстандын нефть өнөр жайын өнүктүрүп, жана ушул нефтилик тармакта мыкты адис болоюн деген. Анан ошол кыялым менен эле ушул 9-классты бүтүп, ушу орто кесиптик окуу жайды издеп, ушу Бишкек Тоо-Кен жана техникалык колледжи деген мыкты окуу жайга багытталып калып, анан ошо азыркы күндө окуп жатам. Эң сонун Бектан айтып өтсөңүз, негизи эле бүгүн ушул студенттер менен тыгыз байланыштасыз, ар дайым жолугушуу кечелери уюштурулуп турат. Анан негизи мындай лакап иретинде да айтылып калган сөздөр бар эмеспи? Мисалы, өнүккөн өлкөнүн жаштары саякат жөнүндө сүйлөшөт деп, өнүкпөгөн өлкөнүн жаштары саясат жөнүндө сүйлөшөт деп. Анан бул жаатта биздин жаштардын сиздер эмне жөнүндө сүйлөшөсүздөр, студенттер жолгондо? Эми биздин демилгелүү, активдүү жаштар, студенттер бир аренада чогулганда көбүнчөсү азыркы күндө негизи бул көптөргө таң калыштуу болушу мүмкүн, бирок азыркы күндө ошо студенттер чогулганда биз саясат боюнча жана ушул тиякка барып эс алып келели ушундай деген ойлор болбойт. Биз ошо азыркы күндө жаштарды, демилгелүү активдүү жаштарды биргелик аренага чогултканда дайым жаштарга таң каласың. 17-16 жаштагы эле кээ бир ушул колледждердин балдары бар, бирок айтканы мамлекетке зор салым кошчу, ойлорун, ой максаттарын, проекттерин айтат. Дайым чогулган сайын ушу проекттерди биргеликте ушундай талкуулап, ушундай мындай деңгээлде өткөрсөк, мындай уровеньде кылсак, мындай жакшы кылсак деп ушул жакшы сөздөрдөн сүйлөшүп отурабыз да. Кыргызстанга зор салым кошчу проекттер боюнча сүйлөшүп отурабыз. Акыл жаштан деп айтып коет эмеспи? Анан Кудай буйруса кийинки жыл 2023-жыл сиздер окууну аяктайсыздар, Буйруса. Анан алдын ала пландарды коюп жатсаңыздар керек, азыркы учурдан тарта эле балким ошол эле окууну улантуу тууралуу же болбосо ушул жаатта иштеп баштап тууралуу дегендей кандай пландар бар? Эми Буюрса бизде Екатеринбург, Россия мамлекетинде Екатеринбург шаарында Уральский университет бар. Биздин колледжбен договор түзүшкөн болчу. 3-курсту бүткөн менен ал жакка барып тапшырсак болот. Ал жакта ачык токен иштери боюнча профессиялар дагы абдан көп. Буюрса студенттер да көп болуп атат, ошол жакка тапшырабыз деген ойлор менен Абдан жакшы. Анан ал жакка сиздер дагы тапшыруунун аракетиндесиздер. Анан кандай этаптар менен өтөсүздөр? Атайын бир тапшырмаларды аткаруу, атайын бир шарттары болуш керек. Бул жактан онлайн түрүндө экзамен беребиз. Ал жакка бизди бюджетке алып жатат. Логосев директору Андрей Викторович Атбагаев. Анан ошо азыркы күндө ошо биз 2019 же 18 жыл болсо керек, ошо биздин колледждин администрациясы ошол Урал Тоо-Кен мамлекеттик университети деген бар, Екатеринбург шаарында, Россия Федерациясынын. Ошол окуу жай менен бизде ошо келишим түзүлгөн. Ошо келишимдин негизинде биздин колледждин мыкты кызыл дипломго татыктуу болуп, ошо мыкты болгон студенттерибиз бюджеттик негизде стипендия менен, ошо общежитиеси менен толук ошол Екатеринбург шаарына барып окуй алат. Ушундай бизде мүмкүнчүлүк бар. Жана Кытай мамлекетинин да ушул провинциясындагы бир окуу жай менен да келишимибиз бар. Аякка барып окууга тапшырып окусак да болот. Жана өзүбүздүн биздин Кыргыз мамлекеттик Тоо-Кен университети да бар. Аякка да тапшырып окусак болот. Демек, билим жаатын кандай гана болбосун, билим жаатын тереңдетип, ушул менен кесиптин мыкты адиси болосуң. Албетте. Эң сонун. Анан ошол кайрадан ушул сиздердин долбоорго келип кайрылып өтсөк, негизинен айтып өттүңүздөр, ошо 18 дагы иш-чаралар бар деп, анан жаңы жылга чейин, быйылкы жылды жыйынтыктоочу бир долбоорлор болсо керек, Жакынкы убакыттарда кандай чоң ири долбоорлор, студенттердин башын бириктирген бир мыкты таймаштарды көрсөк болот. Албетте, ошо биз негизи өзүбүз ошо Кыргыз Республикасынын студенттер ассоциациясы 1 жылдык же жарым жылдык кылып толук кандуу иштөө планын түзөбүз. Ушул иштөө планынын негизинде иштейбиз. Анан ошо иштөө планынын негизи боюнча ушул жаңы жылга чейин буюрса азыркы күндө даярданып жаткан учурубуз толук кандуу ушул проектке 4-декабрь күнү Манас эпосунун күнүнө карата ушул эл аралык илимий практикалык конференция өткөрөлү деп турган алдындабыз. Ушу 7 мамлекеттин делегацияларынын катышуусунда, түрк тилдүү мамлекеттердин жаштарынын катышуусунда ушу бир платформада, илимий платформадалардын башын бириктирип, эл аралык иш-чарага даярданып жаткан учурубуз.
жана андан ары ушул 12 декабрь күнү биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун төрөлгөн күнүнө карата ушул көркөм айтуу боюнча сынак уюштурган жатабыз. Жана ошондон ары 25-28 декабрь күндөрү биздин уюмдун өзүнүн ою боюнча жыл мыктыларын буюрса аныктайбыз. Студенттердин арасында демек. Студенттердин арасында. Ошо менен бул жылды мыкты Абдан жакшы пландар бар экен, демек баарына ийгиликтерди каалайбыз. Анан дагы ошол студент боло элек, буюрса алдыда кесип тандайм деп тургандагы балким биздин окуучулар, мектеп окуучулары көрүп жаткан чыгар. Анан сиздер ушул студенттик доордун сүргөн студенттер катары бир аз болсо ошол өзүңүздөрдөн кичүү ини карындаштарыңыздарга кандай кеп кеңештерди берет элеңиздер, кандай кесиптерди сунуш кылат элеңиздер дегендей. Деми бизде Кыргызда мындай эмеспи? Көбүнчөсү студенттер окуусун бүткөндөн кийин ушул кайсы кесипке тапшырам, кайсы жакта окуйм деп калышат. Анан ошондо көбүнчөсү деген ата-энелери ай балам тияка бар, тиякты маянасы жакшы, тиги жакта оку деп койсо эле анан студенттер ошол жакка тапшырып окуй берет. Менин оюм боюнча бул жаңылыштык. Азыркы күндөрдө эми биз заман өнүгүп келе жатат. Ар бир кесип, ар бирөөнө мындай мыкты кесиптердин бири, ар бир кесип сыймыктуу деп айтат бизде. Ошондуктан өз мындай баланын жаңы окууну бүткөн ушу биздин жаш жарандарыбыздан болобу, өзүнүн ушул өз аракети, өз ою кайсы багытка мындай жакын болсо, кайсы кесиптин ээси болгусу келсе, өз тандоосу менен ошол кесипке барып ар түрдүү кесиптердин бирине тапшырып окуса деген ойдомун да, кыйнабай өз каалоосу менен. Ошондо чындап эле айтканда биздин мамлекетке мыкты зор салым кошкон жаштардын бири болуп чыгат деген ойдомун. Анткени жашоодогу эң негизги тандоолордун бири бул кесип тандоо. Анткени өмүр бою ушул кесип менен иштейсиң, жан багасың, ошол кесиптин үзүрүн көрөсүң дегенде андыктан ошол жалпы биздин көрүүчүлөргө, алардын ата-энелеринин баарына айтып өтмөкчүбүз. Биз ушул окуу жылы жыйынталганда, май келгенде кайсыл жакка тапшырабыз, кандай кылабыз деп ойлонуп калабыз, бирок бул жаңылышты го албетте сөзсүз түрдө азыртан баштап. Жок дегенде бүгүнкү күндөн баштап кесиптер боюнча маалымат алып, алардын артыкчылыктарын, баалуулуктарын билсеңиздер, сиздердин балаңыздар мыкты бир кесиптин ээси болот демекчибиз. Анда эмесе ушул биздин келген алгачкы конокторубузга берилген убакыт жыйынтылган экен. Эске салып өтсөк, студенттер ассоциациясынын негиздөөчүсү жана президенттери болду биздин конокто. Анда биз конокторго эркин микрофон сунбайлы, жалпы эле ушул студенттерди бүгүнкү майрам менен куттуктап өтсөңүздөр болот, же болбосо кандайдыр бир кеп кеңештериңиздерди айтып өтсөңүздөр болот. Чоң рахмат. Биринчиден ушу сиздерге СТВ телеканалына өзүнүн терең ыраазычылыгыбызды билебиз. Ушундай биздей демилгелүү жаштарды чакырып, биздин үнүбүздү элге жеткизип жатканыңыздар үчүн терең ыраазычылык жана чоң рахмат. Эми болсо ушу биздин студенттерди бүгүн бир гана Кыргызстанда эмес, баардык дүйнө жүзү боюнча эл аралык студенттер күнү майрамдалып жатат. Ушу бүгүнкү майрамды мыкты деңгээлде өткөрүп, өзүнүн ушул эртерээк пландалган ойлору бар болсо керек, кандай пландайм, группалаштар болобу, достору менен болобу, ушул майрамды мыкты өткөрүп, ошо баардыгыңыздарга кааларым бул болсо мыкты окууңуздарды өзүңөрдүн аяктап, мыкты адис болуп, Кыргызстанга зор салым кошчу, демилгелүү, активдүү, патриоттук сезимдери күчтүү жаштардын бири болуңуздар. Нурхан, Келиңиз. Студенттерге мен каалоорум биринчиден бүгүнкү 17 ноябрь студенттик күндөрү менен куттуктап кетем. Жана ошондой эле окууңарга ийгилик. Самое главное жакшы окуш керек, окуу пландарды жакшы болуш керек. Ошо окуу жактан чоң ийгиликтерди каалайм. Сиздерге да ийгиликтерди каалайбыз. Ошол өз кесибиңиздерден баар таап, буюрса Кыргызстандын керегине жараган мыкты уулдардан болот деп биз дагы чын дилден ишенебиз. Ар дайым бар болуңуздар, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Ошону менен катар бүгүнкү майрамды мыкты деңгээлде өткөзүңүздөр. Дагы мыкты долбоорлор, чоң проекттер менен иш алып барып, өлкөнүн студенттеринин башын бир очокко, билим жаатына бириктире бериңиздер демекчибиз. Ооба, биз эфирибиздин жүрүшүн алдын көздөй улантабыз. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар, себеп дегенде алдыда дагы мыкты конокторубуз бар. Андыктан сиздерге ар тармакта кененирээк маалымат берүүгө аракет кылабыз. Ал эми биз азыр жакшы бир музыкалык чыгармага кезек берели, андан соң кайрадан эле студиядан кез келебиз.